Бейиштин бир эшиги Райян деп айтылат. Ушу орозо туткандар гана кирет да жерденчи. Башкалар кирбейт жерден. Башка ибадат кылгандарга да башка болушу мүмкүн. Бирок орозо туткандарга гана өзгөчө Алла Таала бир эшик кылып койгон бейиштен. Сахл ибн Саад радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз айткан: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-Райян." Бейиштин ушундай бир эшиги бар, анын аты Райян экен. Ар-Райян. Ядхул минху саимун яуман кияма. Эртеге кыямат күнү ошол эшиктен, ошол дарбазадан орозо туткандар кирет экен. Ла ядхулу минху ахад гайрухум. Алардан башка бирөө дагы кирбейт экен. Орозо тутпагандар кирбейт деген сөз. Орозо туткандар гана кирет айерден. Файда дахалу, качан алар ошол эшиктен киргенде, углика эшик жабылат экен. Фалам ядхул минху ахад, бирөө дагы андан кире албайт. Равахул Бухари ва Муслим. Имам Бухари жана Муслимдин риваятында ушундай деп келет. Жана кошумча Ибн Хузаймада болсо айтат, качан алар акыркысы киргенде, файда дахала ахирухум углика ман дахала шариба ва ман шариба лам ядма абада. Акыркы ошо орозо туткан ошо эшиктен киргенде эшик жабылат. Жана киргенден кийин ушундай суусундук берилет экен. Ал суусундукту ким ичсе түбөлүккө чаңкабайт экен. Түбөлүккө чаңкабайт экен. Кур'ан-ы Каримде Ал-Хаққа сүресинде Алла Таала мындай дейт: "Кулу вашрабу ханиам бима асдафтум фил айямил халия." Бейишке кирген Алла Субханаху ва Таала кушкабар берип, бейиштегилерге айтат экен: "Жегиле, ичкиле, жыргагыла, рахаттанып." Не себептен? Бима асдафтум фил айямил халия. Себеби силер бу дүйнөдө орозо туткансыңар дейт. Орозо тутуп күндөрдү ушундай. Буну айтат кала ваки ва гайруху хия айяумус саум. Бул орозо күндөрү. Идтараку фиха ал-акл ва шурб. Анткени ал күндөрү жегенди, ичкенди таштаган, ошол бош күндөрдү себебинен мынакей бейишке кирип жегиле дейт экен. Ичкиле дейт экен, рахаттангыла дейт экен.